Туризм күнүнө карата иш-чара Кыргыз улуттук бийи комуз күйүүсү менен башталды. Кыргызстан менен Түркия өлкөлөрүнүн гимни жаңырып, келген меймандар коттуктоо сөздөрүн арнады. Эки өлкөнүн маданий алакасынын түп көзөгүнүн бири туризм тармагы. Кыргызстан менен Түркиянын аталган багыт боюнча тыгыз кызматташтыгы жана алака достук мамилеси жылдан жылга өнүгүүдө. Бүгүн дүйнөлүк туризм күнү өтө маанилүү күн. Дүйнөлүк туризм тууралуу, туризмдеги жаңы тенденциялар тууралуу маалыматтарды бөлүшүүчү күн. Бул иш-чаралар менен кыргыз жана түрк туризм секторунун бири-бири менен карым-катнашта болуусуна салым кошобуз. Студенттерибиздин чет өлкөлөрдө тажрыйба алуусуна да шарт түзүп беребиз. Öncelikli olarak Алгач ушундай факультетте иштегеним үчүн бактылуумун. Факультетибиз Кыргызстандагы эң маанилүү туризм факультеттердин бири. Максатыбыз дүйнөдөгү туристтик аракеттүүлүктү Кыргызстанга таратуу. Кыргызстан табияты, тарыхы жана маданий мурастары менен бай өлкө. Инфраструктура өнүктүрүлүп, туризмге тийиштүү мыйзам жана жолдор жолго коюлуусу темасында университет катары колдоо көрсөтүп келебиз. Кыргызстандын туризм темасында ийгиликтерди багынтуусун каалайбыз. iyi bir altyapıya sahip. Эки бордош өлкө бири-бирине түрдүү колдоолорду көрсөтүп келет. Айрыкча туризм жаатында байкалаарлык иштер жүргөн. Маселен, Түркия бир катар өлкөлөрдүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн чакырып, Түркиянын туристтик жайларын тааныштырган. Анын ичинде Кыргызстандан барган журналисттер түрк мамлекетинин тарыхый жайларында, дүйнө элин кызыктырган эң таанымал жерлеринде бир нече жолу иш сапар менен болушкан. Алардын катарында биздин чыгармачыл топ да барып, атайын репортаждарды даярдашкан. Мен Бишкектен учуп жатканда аба ырайы -24-25 көргөзүп, Кыргызстанда, тактап айтканда ошо Бишкек шаарында өтө суук болчу. Ал эми бул Анталия өрөөнүндө азыр жаз жыттанып, +17-18 градус. Стамбулдагы биздин алгачкы саякатыбыз Ататүрк маданий комплексинен башталды. Бул жерде жергиликтүү тургундар үчүн жана ошондой эле атайын Стамбул шаарына келген меймандар, туристтер үчүн өтө сонун ыңгайлуу маданий борбор десек дагы жаңылышпайбыз. Түркиянын Ялова шаарындагы орхидея өстүрүүчү завод бул фабрикада бир партия гүлдү даярдоого 3 жыл убакыт талап кылынат. Учурда 50дөн ашык жумушчу эмгектенүүдө. Айта кетсек, бул завод толугу менен заманбап жабдуулар менен жабдылып, иш автоматташтырылган. Мындай иш-чаралар дагы көп уюштурабыз деп ойлойбуз. Азыр быйыл Түркиянын 100-жыл болгондугу үчүн биз кыргыз журналисттердин объективинен Түркия туризми деген бир көргөзмө кылууну пландаганбыз, 100 сүрөттөн турган. Бул жакта уюштурулуп аткан нерсе Кыргызстан менен Түркиянын арасындагы туризм тармагындагы кызматташтыкты арттыруу, тажрыйба алмашуу сыяктуу иш-чараларды камтыйт. Туристтик жайларды таанытуу, тармакты өнүктүрүү эки өлкө үчүн тең маанилүү. Мындан ары да ар тараптан кызматташтыкты арттыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Бизде туризм үчүн, туризмди алдыга илгерилетүү үчүн, туризм жаатында кызматташуу үчүн толук мүмкүнчүлүктөр бар да. Ал эми Түркия мамлекети менен Кыргызстандын ортосундагы туризм кызматташуусу дагы учурда жаңы темп менен өнүгүүдө да. Мисалы айта турган болсок, биз Түркияда мисалы тейлөө боюнча тейлөөнүн сапаты жогорку деңгээлде өздөштүрүлгөн, уюштурулган, ошол жогорку деңгээлде өнүккөн да. Өткөрүлгөн конференциянын башкы максаты дүйнөлүк туризм тууралуу маалыматтарды жогорулатуу, ошондой эле Кыргызстандагы туризмдин өнүгүүсүнө салым кошуу болуп саналат. Айдай Ташыбекова, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй.